Кандайсыңар достор? Ошол азыркы учурда ушундай суроолор да көп келе баштады. Ушундай заявка толтуруп атып, анан ушул жерине ушинтип жазбай койдум депчи. Негизи айта турганым мындай. Заявка толтуруп атканда ошол силердин акыркы жумуш ордуңарды сурайт. Акыркы жолу кайсыл жакта иштегенсиң депчи. Ошол акыркы кайсыл жерде иштеген болсоңор туура так жазышыңар керек да, туура информация жазышыңар керек. Анан колдон келсе, ушул жеңил жумуштарды жазбаганга аракет кылыш керек. Мисалы, мугалим болуп иштегем, парикмахер болуп иштегем, банкта иштегем деген жеңилирээк жумуштар болсо жазбай койгонуңар жакшы. Азыр көбү ошентип жазып коет дагы, бул жакта уже билет, бул мындай жумушта иштеп аткан болсо, 6 айлык сезонный жумушта иштей албайт дейт дагы, сразу отказ берип коет. Ошондуктан колдон келишинче баягы стройкада болобу же айыл чарба жумуштарында болобу ошондой жумуштарда иштегем деп жазып коюшуңар керек. Же болбосо өзүмдүн полямда иштейм. Мен мындай сельскохозяйственный рабочиймин, өзүмдүн полям бар деп ошону жазып коюшуңар керек да. Тилекке каршы ошондой жазып туура эмес баягы информация жазып койгондуктан бияка келе албай калышат да. Ошону туура жазып, туура заявка толтурганга аракет кылышыңар керек. Анан ошол заявка толтуруп атканда өзүңөрдүн атыңарды, фамилияңарды латинский буква менен жазышыңар керек, эң биринчиден. Экинчиден ошол электронный поштаңар болуш керек. Электронный поштаңарды туура жазышыңар керек. Ошол электронный почта аркылуу жооптор келип, кайра кетип турат да. Если электронный поштаңардын бир тамгасын туура эмес жазып койгон болсоңор, уже силерге эч кандай ответ келбей калат. Андан кийинки эле WhatsApp номер, телефондун WhatsApp номерин туура жазышыңар керек. Электронный почта менен жооп келгенден кийин уже силерге через WhatsApp онлайн собеседованияга чыгат. Андан кийин дальше документациялар башталат, достор. Ошол барыңарга ийгилик демекчимин. Заявканы жакшы толтуруп, туура толтуруп, Англияга 6 айлык сезонный жумушка иштеп кеткиле демекчимин.